Урматтуу мусулмандар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, инсан өмүрү убакыттан турат. Ал эми биздин жашоо мөөнөтүбүз, өмүрүбүз, убактыбыз биз дүйнөгө келгенде берилген. Биз аны күн сайын сарптап, жоготуп баратабыз. Кимдир пайдаланат, кимдир өмүрүн бекерге өткөрүп зыян көрөт. Бул жашоодо өмүрдү текке кетирип, пайдасыз, максатсыз, үмүтсүз калуудан Аллах сактасын. Пайгамбар мусулман бул колу менен да, тили менен да башка мусулмандарга зыяны тийбегени, сиздердин жакшыңар элге пайдаңа тийгениңер деген. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жакшылыкка жана таквага жардам бергиле, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Олилардын бири ислам үммөтү бул дүйнөгө жакшылык уругун чачканы келген деп айткан. Биз үммөтпүз, биз элбиз. Жакшылыкта жана таквада бири-бирибизди колдоого, жардамдашууга тийишпиз. Кайдыгерлик, кенебестик бир жеке адамдын эмес, бүтүндөй бир элдердин, мамлекеттердин кыйроосуна алып келет. Ата үй бүлөсү жөнүндө, жетекчи колунда иштеген жумушчулары жөнүндө, падыша мамлекет, эли жөнүндө жоопкер. Бүгүн Кыргызстан эли бири-бирин жектебей, көрө албастык кылбай, кайдыгер болбой, бөлүнбөй, биригүүгө муктаж. Демек, элдин келечеги, бактылуулугу анын биримдигинде. Ал эми жакшылыкта туура жол, туура багытта бириксе гана кайра бөлүнбөйт. Ислам дини үммөткө, адамзатка, коомго зыяны тие турган жаман зыяндуу иштерге каршы. Пара, коррупция, акты кара деп бериши үчүн, же караны ак деп бериши үчүн мыйзамды бузуп, мыйзамсыз жол менен иш бүтүрүү үчүн туураны бузук деп, туура эмес ишти дурус деп берүү үчүн берилет. Ал эми паракор ошол харам иштердин баарына ыраазы болуп пара алат. Анан бул иштин акыбетинде бүткүл эл чоң зыян көрөт. Бул канчалык көбөйүп, канчалык жогору кызматтагы адамдарда болсо, коомго ошончолук зыяны да чоң болот. Ошондуктан бул илдеттен коомубуз, бийлигибиз тез арылбаса, акыбети оор болот. Коррупциянын мындан да жаман көрүнүшү бар. Бул мамлекет кызматкерин мамлекеттик мүлккө кол салуусу. Элдин мүлкүн, мамлекеттин байлыгын талаптануу да эң чоң күнөө иш. Коомдун өнүгүүсүн артка тарткан дагы бир көрүнүш бул аманатка кыянат.